2023 жылдын 8 май күнү Бишкек шаарынын Алы Токумбаев көчөсүндөгү курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн 15 жаштагы өспүрүм кыздын жансыз денеси табылган. Белгилүү болгондой, маркум чүйдөгү жетим жана ата-энелеринин көзөмөлсүз калган жатак мектеп-интернатында окуган. Каза болгон кыз жатак мектепке 6 ай мурда эле которулуп келген. Мектеп жетекчилиги каза болгон кыздын туугандары Чүй облусунун тургундары экенин айтууда. Ал бизге убактылуу эметилген кыз болчу. 6 айгачы. Ушул Чүйдө токмокту. Ал окуган жетим жана ата-энелеринин көзөмөлсүз калган жатак мектеп-интернатына 6 май күнү кечинде чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Мектеп жамааты өз убагында милицияга кабарлабай, өздөрү издөөгө киришкен. Таппаган соң 7 май күнү эртең менен милицияга жардам сурап кайрылышкан. 6 күнү кечинде кетип, 7 күнү кечинде жана иш болуп атпайбы? Эмне учурунда кайрылган жоксуздар? Өзүм иштедик да. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына болжол менен саат 9:00 чамаларында Алы Токумбаев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде кыздын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге токтоосуз түрдө Бишкек шаарынын Октябрь номер 3 ШМБнын тергөө ыкчам тобу барып, келгенден кийин тастыкталып, 2008 жылы туулган МА аттуу кыз экендиги аныкталган. Маркум спорттун бокс түрү менен машыгып жүргөн. Ал өспүрүмдөр арасында бокс боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болгон жана өзү окуган мектептин президенти болуп, окуусунда көптөгөн ийгиликтерди жараткан. Мугалимдер маркумду машыгууга кетти деп ойлошкон. Она двухкратная чемпионка Кыргызстана по боксу. Она занималась бокс мененчи. Тренировкага барып, алып барып келип турчу, уста барып келип турчу. Тренировкага кетти деп. Милиция билдирген эместир, Текшерүү учурунда денеден эч кандай зордуктоо белгилери байкалган эмес. Аталган факт каттоого алынып, соттук медициналык экспертизалар дайындалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өлүмдүн себеби аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бул учурда Билим берүү жана Илим министрлиги эч кандай шашылыш чара көрө албаслыгын билдирүүдө. Ички иштер министрлиги, биздин министрлик тарабынан түзүлгөн комиссиялык топтордун жүргүзгөн териштирүүсүнүн натыйжасында аныкталган жагдайларга жараша гана биз бир чечим кабыл алабыз. Азырынча биз мындай чечим кабыл алынды деп так айтуудан алыспыз. 15 жаштагы өспүрүм кыз кантип курулуш жүрүп жаткан имаратка кирип кетти? Жансыз дене табылган учурда анын жанында ким болгон? Мына ушул сыяктуу дагы көптөгөн суроолорубуз жоопсуз бойдон калууда.